Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Биринчиден улуу жараткан Аллах Таалага мактоолор шүгүрлөр болсун. Андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыбызга Кудай Таалага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Ошондой эле Аллах Тааланын пенделери бейиштеги учурашуусу болгон учурашуу менен саламдашамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, баардыгыңыздарга Кудай Тааланын тынчтыгы, берекеси, рахматы сиздер менен болгон болсун. Тутуп жаткан орозоңуздарды Кудай Таалам кабыл кылып, ушул Рамазан айын баардыгыбызга берекелүү жана куттуу кылган болсун. Эми бул Рамазан айы адам баласы өзгөрө турган. Рамазан айына кирген адам башкача болуп, кайра Рамазан айы чыккандан кийин ошондой болуп, кайрадан өзгөрүп, башка инсан болуп чыгып келе турчу бир улуу бир айдын үстүндө турабыз туугандар. Бул Рамазан айына кирип, Рамазан айы чыккан кезде биз күнөөлөрдөн арылып чыгышыбыз керек болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү минбарга чыгып баратып, минбар мечиттеги баягыдай өйдө чыгып сүйлөй турган 3 тепкичтүү болгон пайгамбарыбыздыкы. Ошол минбарга чыгып баратып, биринчи тепкичке бутун коюп туруп амин, экинчи тепкичке бутун коюп туруп дагы амин дейт экен. Үчүнчү тепкичке бутун коюп туруп амин дейт экен. Амин дегенибиз бул кыргызча омин дегенибиз бул мааниси о жараткан Аллахым, о Кудайым, ушуну кабыл кыл деген сөз. Амин деген сөз. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир 3 тепкичке чыккан кезде, ар бир тепкичке чыгып эмне деп атат? О Кудайым, ушуну кабыл кыл деп атат. Деген кезде баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям минбарга чыгып, өзүнүн баягыдай адамдарга кайрылуусун, маселелерин айтып бүткөндөн кийин адамдар сурайт экен: "О Алланын элчиси, сизден бүгүн минбарга чыгып бараткан кезде буга чейин болбогон бир өзгөчөлүк, башкача нерсени байкадык. Бул сиз ошол минбарга чыгып бараткан кезде ар бир тепкичтен амин деп айттыңыз. Мунун сыры эмнеде? Же биз мындан ары биз дагы ошондой амин деп айтып жүрөлүкпү? Мунун сыры эмнеде?" деп сураган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен ошол минбарга жакындап калган кезде мага Жабраил периште келди" дейт. Жабраил алейхиссалам келип эмне дейт? Биринчи тепкичке бутумду койгон кезде кимдин алдында, кайсы бир үммөтүңдүн алдында Мухаммад сенин атың аталган кезде саллаллаху алейхи ва саллям деп сага салават айтпаган болсо, ал эмне дейт? Тумшугу менен жер үстүнө ал бактысыз болсун дедиби дейт. Мен ошого амин дедим дейт. Кудайым ошондой кыл деп дуа кылдым дейт. Экинчи тепкичке бутумду койгон кезде эмне дейт? Кимдин ата энеси маңдайында туруп, кимдин ата энеси маңдайында тирүү туруп, ошол ата энесинин кызматын кылып, ата энесине кызматын кылып, ата энесинин батасын алып, ата энесинин ыраазылыгына жетпей калган болсо, ал адам дагы эмне дейт? Бактысыз болсун дедим дейт. Бейишке кире албай калсын деди дейт. Деп Жабраил алейхиссалам айтты, бейишке кире албай калса дейт, ата энеси маңдайында туруп, ошолордун кызматын кылып, батасын алып бейишке кире албай калса, ошол адам бактысыз болсун деди дейт. Мен ошого амин дедим дейт. Үчүнчү тепкичке бутумду койгон кезде дагы айтты дейт: "Кимге ушул ким ден соолугу чың, аман эсен ушул Рамазан айына туш болуп, Рамазан айына күбө болуп, бирок Рамазан айы чыккан кезде эч бир өзгөрбөстөн, күнөөсү кечирилбестен, дагы эле баягыдай толоо күнөөсү менен чыгып кала турган болсо, ал адам дагы бактысыз болсун" деди дейт. Мен ошого амин дедим. Кудайым ошондой кыл дедим деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягы 3 жолу амин дегендин сырын айтып чечмелеп берет. Демек туугандар, бизге ушундан айтылып келди эмне болот? Кайсы кимдин алдында, кайсы бир мусулмандын алдында пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын аты аталган болсо, саллаллаху алейхи ва саллям деп пайгамбарыбызга салават айтып, же кайсы бир башка салаваттын түрлөрү болгон болсо дагы, кыскасы пайгамбарыбызга салават айтышыбыз керек болот. Ал эми экинчиси, ата энебиз ошол бейиштин эшиги экен туугандар. Ошол бейиштин туткасын, ошол бейиштин эшиктерин бекем кармап, ал кишилердин кызматын кылып, ал кишилердин батасын алып, алардын ыраазылыгына жетишибиз керек болот экен. Биз алардын ыраазылыгына жетсек, ошондо бейишке кирет экенбиз иншалла. Демек, туугандар, ата энебизге колдон келишинче кызмат кылып калышыбыз керек. Алар убактылуу, бир кыска убакытка гана биздин алдыбызда конок. Эми биздин негизги токтоло турган нерсебиз ушул үчүнчүсү. Эмне дейт? Рамазан айына кимде-ким Рамазан айына күбө болуп, Рамазан айына жетип, аманчылыкта, ден соолукта Рамазан айына жетип, бирок Рамазан айы чыккан кезде эч бир күнөөсү кечирилбей кала турган болсо, ал адам эмне дейт? Бактысыз болот дейт. Демек туугандар, бул Рамазан айы кирген кезде кечирим айы экен. Рамазан айы кирген кезде
эмне экен, бизге Кудай Тааланын мээрими төгүлө турган ай экен. Бул Рамазан айын ушунчалык берекелүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, сахабаларга айтат экен: "Ой, силер Рамазан айында канчалык сооп бар экенин, бул Рамазан айында канчалык жакшылыктар көп экенин билгениңерде, жылы бою эле 12 ай бою Рамазан болсо экен деп тилек кылмаксыңар" дейт. Демек тугандар, ушул Рамазан айында кылган бир нафил, мындайча айтканда ашыкча бир ибадатыбыз, Кудай Таала бизге буйрук берген бир ибадатыбыз, бир жакшы ишти кылып кое турган болсок, ошол парз деңгээлиндеги, парз, Кудай Таалам парз кылып буйрук кылган амалдардын, ибадаттардын сообу канчалык боло турган болсо, нафил ибадаттар ушул Рамазан айында аткарылган ибадаттардын сообу ошончолук болот экен тугандар. Ал эми кимде ким ошол Рамазан айында бир парзды ишке ашыра турган болсо, бир парз амалды аткара турган болсо, ал 70 парзга, Рамазандан башка айларда аткарылган 70 парзга тете ушунчалык ибадат болот экен тугандар. Демек ушул Рамазан айында канчалык жакшы иш кылбайлык, бирөөгө садака кылалык, же бирөөнө жакшы сөз сүйлөйлүк, же фитр садакабызды, же башка зекеттерибизди, кыскасы кимдин мойнунда кандай колунан келе турган болсо, бардык ибадаттарды кылып калсак, бул ушунчалык эселеп көбөйө турган сооп экен. Жада калса ушул азыркы учурда умра сапарына барып атабыз. Мисалы үчүн умра сапарына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким Рамазан айында, ушул орозо айында кимде ким умра кыла турган болсо, ал мени менен бирге ажылык кылганга барабар дейт. Карасаңыздар, демек бул Рамазан айында кылынган жакшылык иштердин бардыгы тугандар эселеп көбөйө турган ай экен. Эселеп көбөйө турган ай экен. Бул ушул келиңиздер, ушул Рамазан айында балким Куран окубай жүргөндөр болсо, Куран окуйлук, балким бир жакшы иш кылайын деп турсак, ошол ишти ишке ашыралык. Балким туугандар менен, балким кээ бирлер Кудай сактасын, ата-энесине таарынып жүргөндөр болушу мүмкүн, бир туугандарына таарынып жүргөндөр болушу мүмкүн. Ошолор менен жарашалык, ошолор менен биргелик. Айша энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул Рамазан айында өтө көп жакшы иштерди кылат болчу дейт. Башка бир риwayatында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Эң көп ушул Рамазан айында мечитте этикаф кылып, мечитте көбүрөөк отурат эле деп. Акыркы Рамазан айынын эң акыркы 10 күндүгүндө ошол этикаф кылып мечитте болуп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Мечит, Айша энебиз айтат, Пайгамбар ушул мечитте этикаф кылып көбүнчө ошол жерде болот эле дейт. Демек ушул Рамазан айында көбүрөөк жакшы иштерге аракет кылсак. Бирок туугандар, дагы бир нерсе бар. Тескерисинче, эми бул жанагыдай сооптуу иштерибиз эселеп көбөйүп аткан болсо, эми тескерисинче күнөө иштерибиз кандай болот? Күнөө иштерибиз да ошол жанагы сооптордун баардыгын жууп кое турган нерселер. Эгерде биз орозо кармап алып, дагы эле бирөөнүн аркасынан ушак сүйлөп аткан болсок, бирөөнү дагы жамандап аткан болсок, дагы бирөөнү сөгүп аткан болсок, дагы бирөө менен урушуп аткан болсок, кыскасы күнөө иштерден дагы эле арылбай мурункудай эле жашай бере турган болсок, биздин орозодогу соопторубуздун баардыгын жок кылып коет экен туугандар. Орозо кармап аткан соопторубузду бул жок кылып коет экен. Ошону Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат. Рамазан айында ким орозо кармап атып, бир орозо тутуп аткан киши бар дейт. Аны бир гана эмне дейт? Ачкачылык, суусагандык, чаңкагандык, ушул нерсе гана болот, башка пайдасы жок дейт. Демек жөн гана сиз эгерде күнөө иштерден дагы эле арылбай, баягыдай дагы эле күнөө иш кыла бере турган болсоңуз, ушул Рамазан айында кылып жүргөн орозо кармагансаңыз, жөн гана бир ачка жүрүп, жөн гана бир суусап, чаңкап жүргөндөй эле болуп каласыз, дагы эч кандай ал орозоңуздан пайда жок болуп калат деген сөз. Кудай Таала мандайдан сактаган болсун. Бул Рамазан айындагы орозо бир өтө чоң ибадат. Негизи эле орозолор өтө чоң ибадат болуп эсептелет. Себеби бул орозо башка ибадаттардан айырмаланат. Ибадаттардан айырмаланат. Мисалы үчүн, ажылык кылсаңыз, сыртқы кебетеңизден карап, бул ажылык кылып атыптыр деп адамдар билет. Же болбосо бир намаз окуп атсаңыз, бул намаз окуп атыптыр деп кыймыл аракетиңизден, турганыңыздан көрүп адамдар намаз окуп атыптыр дейт. Же болбосо бирөөнө садака берип атсаңыз, бул садака берип атыптыр деп адамдар көргөндөр, бул садака берип атат деп билет. Ал эми кимдин бирөөнүн орозо кармап атканын билбейт экенбиз. Бул сыр ошол орозо кармап аткан киши менен Кудай Тааланын ортосунда гана сыр. Анын соовун Куран кечиресиздер, хадисте Аллах Таала айтат, эмне дейт? Орозонун соовун мен өзүм беремин дейт. Мен орозонун соовун өзүм берем дейт. Демек жанагы пенде менен Аллах Тааланын ортосунда сыр болгондугу себептен муну эч ким соовун билбейт экен. Аллах Таала гана өзү билет. Анан эми бир жөнөкөй бир бирөөнү жамандай калып, же бирөөнү жек көрө калып, же бирөө менен дагы кек сактап, дагы бир нерсе көрө албастык, башка нерсе толтура күнөө иштерибиз бар өзүбүздүн ичибиздеги. Демек ошол нерселерди аткарып ийип, жанагыдай эң чоң болгон Кудай Таала гана соовун биле турганчалык ибадаттын соовунан куржалак калбайлык. Ошого туугандар, келиңиздер, бул Рамазан айында бир чоң мүмкүнчүлүк. Ушул Рамазан айында колдон келишинче жакшы ибадаттарды кылып,
Кудай Таалага колдон келишинче жакындап, Кудай Таалага көбүрөөк ибадат кылып, Кудай Тааланы дагы көбүрөөк тааныганга аракет кылалык. Кудай Таалам баардыгыбыздын туткан оразаларыбызды кабыл кылсын. Дагы бир жолу ушул Рамазан айыбызды Кудай Таалам куттуу, берекелүү кылган болсун. Бул Рамазан айы Курандын айы. Куран окуганды үйрөнөлүк, Куран окуйлук. Арабча окуй албасак дагы кыргызча маанилерин окуп түшүнөлүк. Кудай Таалам бизге эмнени айткысы келип атат, эмнени айткан экен, ушул нерселер тууралуу балким ой жүгүртүп, ушул окуганга, айрыкча ушул жакшы иштерди аткарганга аракет кылалык, көбүрөөк Куран окуганга аракет кылалык. Себеби бул Рамазан айында Куран түшкөн ай. Кудай Таалам баардыгыбызды ушул айтылган сөздөргө амал кылыш насип кылсын. Көбүрөөк пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аткарган иштерин көбүрөөк аткарганга аракет кылалык. Балким ушул акыркы 10 күндүгүндө этикафка отурсак дагы жакшы болот. Кудай Таалам баардыгыбызды ушул айтылган сөздөргө ишке ашырып амал кылыш насип кылсын. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.